Арбаңыздар. Тыныш белгилерине арналган видео сабагыбызды андан ары улантабыз. Үтүр. Сүйлөмдөгү бир өңчөй мүчөлөрдүн араларына үтүр коюлат. Мисалы, Кубат, Айжан, Берметтер кече кетишти. Биз арыз, түшүнүк кат, маалым кат, келишим сыяктуу иш кагаздарын көп жазабыз. Aman, Cipar, asıl ece bir bölümde işteşet. Бир өңчөй мүчөлөр да, дагы, же, ары байламталары аркылуу байланышканда үтүрдүн коюлушу. Misali, okutucular da, studentler da, başka kızmatkerler da al günü cumuşka gelişi gerek. Жумушка ары жоопкерчиликтүү, ары иш билген адамдарды алабыз. Biz C'ye kire albay, C'ye çıkıp get albay, bosogada turup kaldık. Үтүр баш сүйлөм менен багынкы сүйлөмдүн арасына коюлат. Misali, keçe işim öte köp bolgonduktan atчетту жазып бергенге үлгүргөн жокмун. Татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөр байламталар аркылуу байланышканда үтүр коюлат. Misal üçün, biz bu işti 2 aylık möөнөттө бүтүрө албайбыз. Ошондуктан өз мүмкүнчүлүктөрүбүздү туура баалап, möөнөттү узарталы. Сүйлөмдүн түшүндүрмө мүчөлөрү үтүр менен ажыратылат. Misалы, biz tömöndө kol koyucular, atayı түзүлгөн комиссиянын чечимине макул эмеспиз. Алар мектеп окуучулары аз да болсо салымыбыз болсун деп ырдап бийлеп беришти. Каратма сөздөр, киритти сөздөр жана сырдык сөздөр үтүр аркылуу ажыратып жазылат. Misалы, Темир, балким Турат азыр келип калар. Бактыгүл, макулдук берүү катын жаздыңбы? Балким жакшы болгончо ишке келбегениңиз дурус болор. Ох, чарчадык. Бир аз эс алалы. Баракелде атай. Аттиң ай, ошондо түмөлө койсок болмок экен. Бүгүн мага үн коштогонго кесиптешим Назгүл Мурзахматова жардам берди. Эгерде видео сабак купулуңузга толсо, бармак же жүрөкчө басып, башкалар менен бөлүшкөндү унутпаңыз.